Hazırlık enesi sıkama deneyecek. Gelip bir şeyler tanıştırdı. Garantiyası ürünü yükselik biz bir o işteki tanıştıran planımızga jaraşan onda oşodan bölüp çıkardı. Yani birinci Автобустарды айдаған даярдық болды деп айтышты да. Несіне Благодаря усилию мэра, лично самого, мы рады, что благодаря средствам Мосгорска. Bunca avtobusu görgende kaç şoför gider bundaydı. Жоғары кетеміз. Ереске банкінен айдын. Я же тоже потом начал телефон свежий был. Kompüterde registrasyon oldular. Gördün mü? Çek çıktı. Ушудан пайдаланып рахматымды айтып берет элем. Ушул абдан тез арада чечилди бул. Бул жерден эми бизде ушул министрлер кабинетинен дагы колдоо болуп, ушул биздин баягы 30%, биринчи 30%ын ушул республикалык бюджеттен каржыланып берди. Калганын болсо ушул биз 5 жылдык мөөнөт менен муну лизингке алып атабыз. Мунун пайызы 4,25%. Вот бул суммасы бир 2 миллионго жакын АКШ доллары менен болот бул. Анан ушул биз тандаган себеби бул автобустар бул абдан да жөнөкөйлүгү менен баягы майдын үнөмдөлүшү андан тышкары ошол биз бул жерге жанагы GPS навигаторларды койдук ар бир автобуска. Бул жанагы бизде мобилдик тиркеме бар. Ошол шаарыбызда кайсы коомдук транспорт кайсы жерде жүргөнүн, кайсы аялдама кайсы убакта, канча убакта келерин. Анан экинчиден ушул жанагы азыр өзүңөр көрүп тургандай ушул электрондуу таблолорун бүгүн эртең ошо коюп бүтүрөбүз аягына чейин. Ошо бүгүн алып келинди. Андан тышкары ушул биздин дагы бир эң жакшы нерсебиз бул ушул жана кассовый аппараттар автобустун ичине орнотулду. Азыр ушул кассовый аппарат менен ушул баягы эгер мындай безналичный расчет деп коет, ушул карта менен төлөнө турган болсо бул баасы төмөнүрөөк болот. Эгер мындай накталай акча менен төлөсө анда баасы жогорураак болот да. Ошон үчүн ошо бул мындай безналичный расчетко баарын ошо өтсө бул өзүнө да мындай үнөмдүү болот да адамга дагы. Анан баягы карточка бул мындай ыңгайлуу да абдан. Анан бул мына азыр ушул касса аппараттар дагы ошо орнотулуп, ошол эми ушул адамдарга да мындай бир ыңгайлуу маселе мындай шарттарды түзүп берип атабыз да. Анан эми ушул биз мындан ары токтотпойбуз. Баягы коомдук транспортты биз мындай көбөйтүшүбүз керек. Бул ушул биринчи эле башталышы деп айтып койсок болот. Ушул мына биз азыр ушул 50 автобусту бул өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип кайра ушул келип кеткенге. Мындан кийин биз дагы ушундай эгер өзүндай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Андан кийин мындай центрде жүрүш үчүн мындан чоңураак жанагы низкополый деп коет, ушул мындан чоң автобустарды дагы алып келели деген планыбыз бар. Анан жана мен айта кеткендей, биз ошо азыр Европа өнүктүрүү банкы менен да иштер сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул биз жана 3-чү троллейбустук линияны коюп берүү боюнча, жаңы 3 линия ачуу боюнча. Анан келечекте ушул биз баягы электр автобустарды дагы алып келүүнү сүйлөшүп атабыз. Анан ушул бизде баягы жеке ташуучулар, маршруткалар деп коет, баягы ошол 70%ды ошолор камсыз кылып атса элди, 30%ын биз өзүбүз. Эми азыр ошол биз 30%ды ошол
50%-дан да ашыра ал деген планыбыз бар да, ошондо шаарыбызда баягы тыгындар да азаят, ошол эле жанагы маршруткалардын саны да азаят. Мындай коомдук көбүрөөк адамдар бата турган коомдук чоң ушул автобустарды киргизели деген планыбыз бар да. Азыр 13-чү каттам автобустар иштеп атат. Анан 1-2 каттамдагы троллейбустар үзгүлтүктүү иштеп атат. Анан бул техникага бир нерсе деп болбойт. Бирок ар бирибиз өзүнүн жоопкерчиликти бөлүнгөн милдетибизди туура аткарып, биз өз ишибизди аткарышыбыз керек, жоопкерчиликтүү болушубуз керек деген милдетти коюп баарыбыз иштеп атабыз. Анан азыркы бүгүнкү күндө бул автобустар буюрса жаңы, будан бир бузулуп калды деген менимче 1 жыл 2 жылга чейин бир маселе болбош керек деген ниетте турабыз. Автобустар жаңы алынып келгенде баягы майыптык бар жарандарга шарты жок экендиги, анан кондиционери жок экендиги айтылды. Бул кийинки да калабыз деп атпайсызбы? эми аны дагы долбоордо карайбыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мына автобустардын атайын кыскасы биздин шаарыбыздын жолдору дагы ушундай. Биздин узун автобустарга биздин жолдорубуз дагы өзү жооп бербей жатат. Мына коопсуз шаар кирет деп мына долбоор иштелип калды. Азыр эгер коопсуз шаар кирип калса, биздин мына иштеп аткан автобустарыбыздын бар жогу жол эрежесин бузганга туура келип калат, узун автобустар. Ошого биз эми бул өкмөт тарабынан 50 миллион сом жардам катары болуп калды Ош шаарына. Анан 105 миллион сомду ошол Өзбек-Кыргыз фонду аркылуу берилип атат. Аны депутаттар жактырып колдоп беришти. Ошол долбоордун негизинде келип отурат бул. Анан бул эми негизинен ушул бузулбасын, көбүрөөк жүрсүн деген максатта ушул эң жөнөкөйүн тандап алдык. Буда да кондиционери жок. Анан сиз айтканга мен кошулам, бирок эми бул заводдун негизи маркасы ушундай экен, биз ошого токтолдук. Жана 3 линияны айтып коесузбу, кайсы линиядан кайсы линияга чейин жок, кайсы айылдарга баягы айылдарга шаардын чет жактарына көбүрөөк жиберебиз деп айткансыздар да, ошол кайсы? Азыр бул жагы Онадырга чыгат, мына Амир Темирга чыгат, ошонун жолу менен жүрөт. Кийинкисин мына Жапалакка жетпей, мына Дача жак бар, ошол менен мына Южный Колоградок деп коебуз го. Ошол жак менен да линия коюп атабыз. Жапалак айылдык башкармалыгынын ичине кирет, айылдын ичине. Анан дагы бир линияны карап атабыз. Себеби дегенде 3 же 4 линия деп атабыз. Бирдикти бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде булар интервал менен жылат да. Бирөөсү кеткенден аркасынан бир 5 мүнөттөн кийин 6 мүнөттөн кийин бирөө кетиш керек. Ошол мүмкүнчүлүгүбүзгө карап, дагы бир 20 күндүн ичинде бир аз өзгөрүүлөр болот. Бүгүнкү күндө 3 багытта жүрө турган схеманы чызып беришкен. Интервалдар канча болот? Интервалдарды эми чыгарабыз. Себеби дегенде ар линияныкы ар кандай. Жанагы узундугуна карайбыз да. Ошого карап туруп интервалды коебуз. Шаардын ичиндеги жүргөн автобустар, мисалы үчүн эртең менен жанагы адамдар көп жүргөн маалда 4 мүнөттөн жылып кетет. Андан кийин адам азаймаган 7-8ге чейин неме кылат. Атайын бизде начальник эксплуатация бар. Ошолор графикке коюп берет. Буларды дагы ушундай немеге коебуз. Анан жанагы GPS навигаторларды коюп атабыз. Жанагы атайын Play Market'тен жүктөп, ошо менен кайсы автобус кайсыл жерде келатат, кайсы
аялдамада турсаңыздар канча мүнөттө келишин өзүңүздөр онлайн көрө аласыздар. Ошону коюп атасыздарбы же коюп эртең уже ишке чыкканда баарында болобу же эми Барында болот. Биз буга чейин койдук. Себеби дегенде 1 жылга жакындайлык, ой может адашам. Бир 6-7 айдан бери иштеп атат бизде троллейбустарда, автобуста. жаңылардын баарында коюлду ошондо? Коюп атабыз, Эми коюп атабы же коюп бүттүңүздөр? коюп бүтүктүк. Себеби дегенде эмнеге таблолор келип коюлганда ошолор менен бирге ишке чыгат бар жок.